Кече Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев кайрадан Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамынан ажыратуу демилгесин көтөрүп, депутаттык комиссия түзүү сунушу берилген. Ал мурдагы бажычы учурда издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов менен байланышы бар адамдар мамлекеттик кызматтан алынып жатканда түздөн түз тиешеси бар экс-президент Сооронбай Жээнбековдун да жазаланышын талап кылууда. Анын бул сунушун депутат Медер Алиев да колдоого алды. Райым Матраимовду саясий аренага алып келип, партия түзүп берген кишилерибиз биздин кыргыз мамлекетинин төрүндө мамлекеттин эсебинен жашап, мамлекеттин машинасын минип, мамлекеттин акчасын алып жүрөт. Ал ким? Ал Сооронбай Жээнбеков. Анан эми бүгүнкү күнү экс-президент болуп, төрүбүздө ошол кыргыз мамлекетинин резиденциясында отурганына мамлекет дагы кызыктар болуш керек. Икрам Мильмянов дегенден аты да аталып кетти. Принцип уголовного судопроизводства неотвратимость наказания деген болуш керек. Чтобы андан кийинкилер андай кылмыш кылбаш үчүн. Ошол өмүрүндө бир китеп окубаган адам, өмүрүндө только баранканы крутить эткен адам, ушул саясий элитаны түптөгөн. Ар бир парламентке өтчү депутаттарды бул өтөт, бул өтпөйт деген. Эмне үчүн азыр ал байлыкты топтоп, жыргап, куунап жашашы керек? А башка жөнөкөй майда тоогурдагандар соттолуп кетиши керек. Менимче саясий баа берилиши керек. Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамынан ажыратуу демилгеси тууралуу бир нече массалык маалымат каражаттары эл өкүлдөрүнүн пикирин алууга аракеттенип көрүшкөн. Бирок көпчүлүк депутаттар суроого божомолдуу гана жооп берип тим болушкан. Алардын мындай так пикиринин жоктугу сынга да кабылууда. Мисалы, абийир үчүн өзү жооп берет да, өзү ар бир адам, мамлекет үчүн. Бул мамлекет сеники, меники, аныкы, баарыбыздыкы да, туурабы? Демек, буга чоң жоопкерчилик, бул жоопкерчиликке эч ким кайдыгер калбаш керек. Мүмкүн объективдүү боло албайм, анткени менин позициямда мен көп катачылыктарды көргөм да. Эмне себептен, эмнеге байланыштуу мен азыр баа бере албайм. Ар бир депутатта ушундай укугу бар. Конкретно я ничего не могу сказать, но в части того, что нужна объективность в данном вопросе, это необходимо. Эгер ал депутаттар мурун апай салып көз карашта ушундай пикирлерин айтып, Жээнбеков президент болуп турганда да өз пикирлерин айтып келсе, мунун саясий көз карашы бар адам эле ошол пикирин кайра эле ошо туруктуу пикир менен келе аткан экен деп эсептенмекпиз. Же болбосо мондай жүргүзгөн немелеринде бул мамлекет кызыкчылыгы эмес, жеке Жээнбеков өзүнүн кызыкчылыгына мондай иштер жасаган деп туруп негиздерди коюшса, анда мен биринчилерден болуп кол көтөрүп, биринчилерден болуп ошол астына чыкмакмын. А бирок андайларды кыла албагандан кийин жеке көрө албасак, же болбосо бирөө заказ менен чыккан депутаттарга мен каршымын. Жана ал депутаттарды сыйлаган эмесмин, сыйлабайм дагы да. Ал эми калк арасында мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун толук мөөнөттүү кызматын аркалабагандыгын эске алып, макамдан ажыратуу сунушун колдоого алса, айрымдары буга макул эмес. Сооронбай Шариповичтен бул макамын алышка эми тым эле койсо болот. Жакшы эле иштеди го эми өзү. Кыргыздар эми ушундайбыз да бул. Алыш керек. Себеби биринчи суроогум бүткөн жок, экинчи президенттикти сатып кетип калды. Канча да хан болду да, падышабыз болду. Жаманды жакшы иштеди, элге жакшылык кылды, жамандык кылайын деп эч ким ойлогон жок да. Алыш керек. Эчтеке Сооронбай эмне кылды, эчтеке кылган жок, алыш керек. Мен биз пенсионерлер каршыбыз, алыш керек. Экс-президент ага жарашпайт. Алып эчтин да, эчтеке кылган. Деген менен Жээнбековдун макамын алуу тандалма саясат катары бааланып калары айтылат. Анын президенттик кызматынын 3 жылдык аралыгында олуттуу кылмыштары жок экенин эске алуу шарт дешет активисттер. Анткени эгерде Сооронбай Жээнбековго эле бир ошого эле такап койсок, анда бул туура эмес, тандалма саясий кондук болуп калат. Анткени бажыдагы коррупция ал тиги Малабаев, Керексизовдон башталган, керек болсо. Акаевдин мезгилинен бери. Райым Матраимов аны өнүгүп өстүртүп, коррупциялык схеманын эбегейсиз чоң схема түзүп келген да. Сөзсүз түрдө Сооронбай Жээнбеков бул менен көрүшүш керек болчу, бирок көрүшкөн жок. Бирок ошого эле такап кылмышты козгоп, ишин козгоп, аны ошол президенттин экс макамын алып коюу бул туура эмес, тандалма саясий контук болуп калат го деген менин жеке пикирим бар. Эскертсек, буга чейин коррупционер атынган учурда издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовго байланышы бар депутаттар мандаттарын тапшырууда. Аны менен катар Матраимов менен табакташ деп саналган Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамын алуу сунушуда эл өкүлү Акылбек Түмөнбаев тарабынан сунушталууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек. Экс-президент деген